сыйлап, улуу сөздү сыйлап келгендер. Биз баарыбыз бүгүн бирдей аза тартып турабыз. Кейбеген киши жок Кыргызда. Бир эле үй бүлөсү эмес, бир эле жакын саналаштар эмес, бир эле аны көрүп билип калгандар эмес. Деги улуу сөз деген, улуу салт деген, улуу тарых деген, эмнени аздек деген кыргыздын баары бүгүн ыйлап отурат үйүндө. Бекерден айтылбаса керек сөз. Карагай ыйлап, талыйлап, караган журттун баары ыйлап деп. Мына бүгүн коронавирусту артына карабай, канчалаган киши бул жерде турасыңар. Ошо улуу инсанды, улуу адамды акыркы сапарга узатууга көңүлүңөр чыдабай ушул жерге келип турасыңар. Туура, өлүм деген алат экен, баарын алат экен. Өлүмгө эч ким, ажалга эч ким туруштук бербептир. Кезинде кылычын көтөргөн, жер жүзүнүн жарымызын бийлеген Чыңгыз хан деле өткөн дүйнөдөн. Туура, Искендер Зулкарнайын деле өтүптүр. Темирлан Бабур деле өтүптүр. Бирок биздин Элмирбегибизди жок дегенде 70 жашка чыгарып алсак эмне? Ошондо 70 жылдык тоюнда кабайык калктын баары чогулуп, суусарды өтей кийгизип, кымкап чепен кийгизип, тулпар мингизип тойлобойт белек. Туура баары өткөн экен дүйнөдөн. Кезинде Улукбек өтүптүр, Фирдауси өтүптүр, Омар Хаям өтүптүр, Баласагын өтүптүр, Махмуд Кашкар өтүптүр. Бирок жок дегенде 50 жашка чыкса эмне? 50 жаш тою болгондо Кыргызга дүңгүрөтүп той кылбайт белек. Кыргыздын улуу инсаны, Кыргыздын сөзүн аздектеген, Кыргыздын көтөргөн кылычы, сундурган найзасы Элмирбек деп, элдин баарын 7 дубанды кыдырып той берсек жарашпайт беле. 42 жаш деген эмне? Карачы. Кирейин десең жарга жери бүтүн, өлөйүн десең көр бүтүн болуп турабыз бүгүн. Айла жок ажырап. Айла жок ажырап турабыз улуу таланттан. Элмирбек деген ким эле? Элмирбек деген ырдын пиреле. Кайсы жери болбосо даоону шаңкылдап, күлсө күркүсү жаркылдап, кабагын ачып каркылдап, кайсы той болбосун, кайсы айтыш болбосун, кайсы сөз болбосун, кайсы оон болбосун, бүлөгөн кылачтай алдыда сунулуп турат эле го. Кечеден бери ырларын берет Элмирбектин. Кайта тирилип келгендей шаңшыган оону, кайталангыс таланты. Баягы Элмирбек, тирүү Элмирбектей карап отурдук телевизордон. Мына бүгүн акыркы сапарга узатып жатабыз. Эркек киши ыйлабайт, кечирип коелу тууган. Ыйлай турган күн болуп. Ыйлай турган күн болуп турат. Себеби мындай талантты жоготкондо ыйлабасак, мындай талантты узатканда ыйлабасак качан ыйлайбыз? Качан көзүккө жакабабыз? Элмирбек элдин гүлү болду, ырдын пири болду. Кайсы жерге барса да Кыргыздын намысын түшүргөн жок. Кайсы жерге барса да улуу Кыргызды даңктап жүрдү. Ким менен болсун, кайсы жерде болсун, Кыргыздын тарыхын, Кыргыздын салтын, Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын тилин көтөрүп, барктап, улуу сереге жеткизип жүрдү. Манасчы десең манасчы, оончу десең оончу, акын десең акын, санатчы десең санатчы. Санаттай Элмирбекти ким айта алды эле? Манас айтса, манасынан манас чырар суктанган. Оон айтса, ар бир оону шедевр болгон Элмирбек. Бүгүн айрылып турабыз Элмирбектен. Эмне дейбиз? Эмне дейбиз? Эми наркы дүйнөгө аттанып турасыңар Элмирбек. Нар жака барганда дагы мүмкүн өзүңдүн атаңдай болгон тукам күтүп алар сени. Эрте келдиң десең да күтүп алар, эрте келди десе дагы күтүп алар. Ашыкем тосуп алар сени. Айнанайын Элмирбек сен де келип калдыңбы деп. Ошол жерде эстекем бар. Эстекем эркелетип алып жүрөр. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Ажалдан болбос кайтарыш, айылыңа көңүл айтабыз деп Ысмайыл айткандар. Айылга көңүл айталы, бири-бирибизге көңүл айталы. Ушул өнөрдү алып жүргөн
Ertek деген Elmirbek'tey dağı insanlar çıksın dep dileylik Kudaydan Kırgız'da. Kudayga dağı uşunday akınlardı versin. Kuday dağı uşu Kırgız eline uşunday oyunculardı versin. Kuday dağı uşunday zalkar talantları versin. Koş yatkan